Мусулман аялдын өз напсиси менен болгон мамилеси. Ислам дини мусулмандарды өзүнө жүктөлгөн милдетти жеткирүүдө сүйлөгөн сөзү, кийинген кийими жана иш аракеттери менен айырмаланып, адамдар арасында жагымдуу таасир калтырган өрнөктүү мусулман болууга үндөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарга жөнөп жаткан сахабаларга: силер бир тууганыңарга бара жатасыңар, адамдарга жагымдуу таасир калтыргандай ээрлериңер түз, кийимиңер эң жакшы болсун. Чындыгында Алла Таала ыгы жок, чектен чыгууну жактырбайт деп айткан. Динибизде сырткы көрүнүшкө көңүл бурбаган шалаакылык жактырылбайт. Анткени ислам мусулмандарды жалпы адамзатка жагымдуу таасир калтырууну буйруган. Өзгөчө мусулман аял сырткы келбетине, кийинген кийимине жана айлана чөйрөсүндөгү көңүл бурган таза тыкан болуусу керек. Анткени аялдын таза тыкандыгы үй бүлө мүчөлөрүнө, жолдошуна, бала чакасына таасири чоң. Аң сезимдүү мусулман аял ички тазалыгы менен сырткы тазалыгын айкалыштыра билген пакиза болот. Акыл, рух жана дене мүчөсүнүн тазалыгына көңүл буруп, акысын берет. Ислам дини акыл, рух жана дене мүчөсүн тазалыгына көңүл бурууда тең салмактуулукка кызыктырат. Ошол себептен ыймандуу аял бул баалуулуктарга ислам дини көрсөткөндөй бирдей маани берет. Денеге кам көрүү, дене мүчөсүнүн саламаттыгына көңүл буруп, ага кам көрүү динибиз буйруган амалдардан. Ал үчүн төмөнкү нерселерди аткаруу керек. Туура тамактануу, өң келбеттен сулуу жана дене мүчөсүнүн саламаттыгы туура тамактануудан көз каранды. Албетте, дүйнө жүзүндөгү ар бир аял заты сулуулукка кызыгат. Денеси сындуу, ден соолугу соо жана келбети сулуу болуусун каалап, салмагынын оор болуп калуусунан коркот. Ал эми денесин сымбаттуу сактоо, жаш курагынан тарта туура тамактануудан көз каранды. Ошондой эле тамактанууда орточо тоюнуу бул ибадат. Алла Таала Куранда жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Алла Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хуттуу хадисте туура тамактануу тууралуу айтылган. Адам баласы ичиндеги жаман идишин толтуруп жебейт. Эгерде толтуруп жей турган болсо, 1/3 бөлүгүн тамак ашка, 1/3 бөлүгүн сууга, 1/3 бөлүгүн абага бөлөт. Умар тамактануу тууралуу ашказаныңарды толтуруп жеп ичүүдөн сактангыла. Анткени мындай кылуу денени бузат, ооруга кериптер кылат жана намазга жалкоолукту алып келет. Ичип жегенде үнөмдөгүлө. Ал дененин чың болуусуна жана ысырапкерчиликтен алыс болууга шарт түзөт. Чындыгында адам динди өз каалоосунан, табитинен артык көрмөйүн, кыйроого учурабайт деп айткан. Денени козгоочу арам каражаттарды колдонуудан алыс болуу жана туура уйку. Мусулман аял арам заттарды колдонуудан, убакытты бекер коротуудан алыс болот. Эгерде уктап, эрте турууну адат кылат, уйкунун туура болуусу ибадаттардын, жоопкерчиликтердин убагында аткарылуусуна себеп болот. Дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо, дене түзүлүшүнө, жаш өзгөчөлүгүнө, жашоо шартына ылайык дене көнүгүүлөрдү белгилүү убактарда үзгүлтүксүз жасоо келбетин сулуу, дененин сындуу болуу себептеринин бири. Ошондой эле ар кандай оору сыркоолордун алдын алып, жашоодогу милдеттерди аткарууга шарт түзөт. Дене жана кийим кечини таза кармоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам денени таза кармап жууну, жипаржыт колдонуу, айрыкча жума күнү тазалануу тууралуу мындай деп айткан. Жума күнү гусул алгыла. Эгерде жунуп болбосоңор, башыңарды жуугула жана жипаржыт колдонгула. Кийинки хадисте эркектердин же аялдардын ким жума намазга катыша турган болсо, гусул алсын деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума күнү жуунуга өтө кызыктырып айтып кеткендиги үчүн кээ бир аалымдар жума күнү гусул алууну важип деп айтышкан. Тазалык инсан баласына
өзгөчө аял затына тиешелүү зарыл сыпаттардан. Анткени аялдын тазалыгы анын кандай экендигинен кабар берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийимдин таза тыккан болуусуна өтө маани берген. Жабирден баяндалган хадисте Алланын элчиси бизди зыярат кылып келди жана кийими кир кишини көрүп, бул кийимин жууганга эч нерсе тапкан жокпу деп айтты. Пайгамбар адамдардын жанына кийими кир абалда чыккандан тыят эле. Жогорудагы хадистеги кайрылуусу аялдарга дагы тиешелүү. Анткени тазалыктын башаты аял. Аял таза болсо, үй бүлө мүчөлөрүнүн тазалыгына таасир берет. Кийген кийимдери таза тыккан, жыпар жыттуу жана жагымдуу болот. Дүйнө жүзүндө азыркы күндөгүдөй мончо, душ түшүнүгү жок кезде 15 кылым мурда исламдын тазалыкка, жуунууга үндөгөнү мусулмандар үчүн тазалык эң маанилүү экенин кабар берет. Дене мүчөнүн ичинен айрыкча ооз көңдөйүн таза кармоо зарыл. Ооздон чыккан жагымсыз жыт менен башкаларды ирэнжитпей, таза кармап, ар бир тамактануудан соң мисвак же тиш жуучу каражаттар менен тазалап туруу керек. Тиш оорубаса дагы жылына жок дегенде бир жолу тиш дарыгерине баруу тиштердин саламатта жана таза болуусун камсыздайт. Момундардын энеси Айша тиштерине өзгөчө маани берип, мисвак менен тазалайт эле. Урва баяндаган Хасан хадисте Айша энебиздин мисвак колдонгону тууралуу келген. Айша энебиз баяндап айткан: Пайгамбар кече күндүз уктап турганда даараталардан мурда мисвак колдонот эле. Дагы бир хадисте Айша энебизден пайгамбарыбыз үйгө киргенде биринчи кайсы амалды аткаргандыгы тууралуу суралганда, Айша энебиз мисвактануудан баштайт эле деп жооп берет. Ошондой эле ооздун тазалыгына өтө маани берген. Пайгамбарыбыз эгер менин үммөтүмө оор келбегенде ар бир намаздын алдында мисвак колдонууга буйруйт элем деп айткан. Чачка кам көрүү. Аялдын көркү, сулуулугу анын чачынын таза тыккандыгында. Ага кам көрүп, таза карма тууралуу пайгамбарыбыз кимдин чачы болсо, ага кам көрсүн деп айткан. Исламда чачка кам көрүү, чачты таза кармоо, тароо, жыттууларды себип, тыкан алып жүрүү. Пайгамбарыбыз чачы үрпөйүп, саксайганды жаман көргөн. Ата ибн Ясар баян кылган хадисте пайгамбарыбыз мечитте болгон кезде сакал чачы жүдөгөн бир киши кирип келди. Пайгамбарыбыз ага сакал чачыңды түздө дегендей колу менен белги берди. Ал чыгып, сакал чачын түздөп, кайра келди. Ошондо пайгамбар: "Мына ушул чачын шайтансымал үрпөйтүп алгандай жакшы эмеспи?" деп айтты. Демек ислам дини сырткы келбеттин таза жана кооз көрүнүүсүнө маани берет. Сырткы көрүнүшкө көңүл буруу. Мусулман аял күйөөсүнүн, бала чака, махрам эркектердин жана мусулман аялдардын алдында өзүн таза тыккан алып жүрөт. Анткени бир тууган эжесиңди жана кыздары аялдан үйрөнүп, аны үлгү тутушат. Имам Куртубинин Аллахдан ыраазы болсун тафсиринде Аллах өз пенделерине чыгарган Аллахтын кооз нерселерин, кийимдерин жана ал берген жакшы насиптерди, ырыскыларды силерге ким арам кылды деп айткан. Айша энебиз баяндаган хадисте эшиктин сыртында пайгамбарыбызды бир канча сахабалар күтүп турушкан. Аларга жооп берүү үчүн пайгамбарыбыз чыгып баратып, короодогу идиштеги сууга карап, сакал чачын түздөдү. Айша энебиз пайгамбарыбыздан: "О Алланын элчиси, сен ушундай кыласыңбы?" деп сурады. Пайгамбар: "Ооба, эгерде бир киши мусулман бир туугандарына чыга турган болсо, өзүн иретке келтирсин. Чындыгында Алла Таала сулуулукту жакшы көрөт" деп жооп берди. Кичпейилдик жана диндеги орточулукту, зухут кармоону кооз көрүнүүдө тоскоолдук жаратпайт. Чындыгында пайгамбарыбыз кичпейилдүүлүктө өрнөк болгон. Бирок пайгамбарыбыз кийимдин жакшысын кийген. Үй бүлө жана жора жолдошторунун алдында кооздонгон. Анткени Алла Тааланын берген жакшылыктарына ыраазы болуп, сырткы көрүнүшкө чагылдырууну көздөгөн. Бул тууралуу Хасан хадисте Алла Таала пендесине берген жакшылыктарынын изин көрүүнү каалайт деп бардай кылып, сырткы келбетти кооз алып жүрүүнү ачык үлгүсүн көрсөтүп кеткен.
Жундуп ибн Макис айткан: эгерде пайгамбарыбызга белек келсе, анын эң жакшысын кийет эле жана сахабаларга дагы ушундай кылууга буйруйт эле. Кинт уруусунун өкүлдөрү келген күнү пайгамбарыбыз үстүндө Йемен тонун көрдүм. Ага окшогон тонду Абу Бакыр жана Умар дагы кийип алышкан эле. Алла Таала ыйык Куранда айтты: эй адамдын урпактары, ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырапкорлук кылбагыла. Анткени Алла Таала ысырапкорлорду жакшы көрбөйт. Алла өз пенделерине чыгарган Алланын кооз нерселерин, кийимдерин жана ал берген жакшы насиптерди, ырыскыларды силерге ким арам кылды деп айткан. Бул жакшы нерселер чындыгында бул дүйнөдө ыйман келтиргендер үчүн гана жаратылган. Бирок башкалар дагы андан пайдаланышат. Акыретте болсо бул момундарга гана таандык деп айтты. Билген коомго биз аяттарыбызды ушинтип баяндайбыз. Ислам дини ар бир ишти ортолуктуу талап кылат. Аша чаап, чектен чыкканды жактырбайт. Кийим кийүүдө эл көрсүн үчүн аша чаап, ысырапкерчилик кылуудан жана текеберликтен алыс болууну шарт кылат. Ибн Масуд баяндаган хадисте пайгамбар кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейишке кирбейт деп айтканда, бир адам ар бир эле адам үстүндөгү кийиминин жана бут кийиминин жакшы болуусун каалайт. Бул дагы текеберлик деп эсептелеби? Деп сурады. Пайгамбар: чындыгында Алла Таала сулуулукту жактырат. Текеберлик акыйкатта ыраазы болбой, адамдарды тоготпогондук деп жооп берди. Демек Алла жолунда үгүт кылуучу мусулман аял же эркек болсун, сырткы келбетине көңүл буруп, таза тыкан алып жүрүүсү керек. Эл алдында же өз алдынча болгон учурда өздүк кийген аны, денесин, кийген кийимин, айлана чөйрөсүн таза сактоо мусулмандык милдеттерден. Бул тууралуу пайгамбарыбыздын 5 нерсе бул адамдын фитратынан, табиятынан: сүннөткө отургузуу, авраттын же колтуктун айланасындагы түктөрдү тазалоо, тырмакты жана мурутту кыскартуу деген сөзү бар. Инсандык табиятка кам көрүү диндин изги маданияты жана мусулмандык өзгөчөлүктөрдүн эң башкысы. Мусулман аялзаты жасалгаларын, кооздугун жолдошу жана өзүнө махрам кишилерден алдында гана көрсөтүп, жат эркектердин алдында көргөзбөйт. Ошондой эле кийинүүдө, кооздонууда ысырапкерчиликке жана убакытты бекер коротууга жол бербейт. Анткени ашыкча ысырапкерчилик менен убакытты туура эмес пайдаланууда аялзаты өз милдеттеринин жоопкерчиликтүү аткара албай жана ибадаттарына бекем боло албайт. Хадис шарифте айтылат: динар, алтын жана жибек кийимдин кулу болуу бактысыздык. Тилекке каршы бүгүнкү күндө моданын артынан сая түшүп, мода үйлөрүнөн буту үзүлбөй, кымбат кийимдерди бир ирет кийип таштаган аялдар да бар. Айрыкча үлпөт тойлорунда бир ирет кийилүүчү, мода үйүн элестеткен кийимдер тойдогу ашыкча чыгашаларды пайда кылып, жаш жубайлардын үйлөнүүсүн дагы бир даражага татаалдаштырып, атаандаштыкты күчөттү. Ошондой эле бул салтанаттуу тойлорго кооз кийимдерге мүмкүнчүлүгү жетпеген аялдар бир четинен убайым тартып капаланса, бир четинен жүрөгүндө көрө албастык, кызганууну пайда кылбай койбойт. Бул жоосундар мусулман аялдарына жарашпаган иш. Интеллектуалдык жактан өзүн өстүрүү. Акыл бул ой пикирдин, ыймандын байырлаган мекени. Акыл аркылуу жаратуучу менен байланыш түзүлөт. Акыл жакшылыкка ээрчитип, баардык жаман иштерден тосот. Акыл инсандын ким экенин таанытып, сүйлөгөн сөзүн ирээттейт жана адамдардын алдында өзүнө ылайыктуу абройду сактап калат. Ошондуктан мусулман аялзаты акылга эң биринчи кезекте көңүл буруп, кам көрөт. Интеллектуалдык деңгээлди жогорулатуу, пайдалуу илим-билимдер акылга азык болот. Исламда дүйнө акыретке пайдалуу болгон илимди алуу аял эркектин бирдей милдети. Илим алуу тууралуу Алла Таала айткан: "О Алла, илимимди көбөйт." Пайгамбарыбыз хадисинде илим талап кылуу ар бир мусулманга парыз деп айтылган.
Ыйык Куранда жана сүннөткө келген бул буйруктар аял жана эркекке бирдей даражада парз кылынган. Ислам дини кул ачын жайып, баштаганга чейин алгачкы убактан тарта мусулман аялдар ибадеткөй, илим билимди баркташкан жана ага умтулушкан. Буга Мадиналык мусулман аялдары пайгамбарыбызга бизге бир күнүңдү ажыратып, биз ал күнү илим алалы. Эркектер бул жаатта бизден озуп кетишти деп кайрылышканы далил болот. Пайгамбар силерге баланча аялдын үйүндө баян айтып, Алланы эскертип, илим үйрөтөм деп макул болгон. Илим алуудан тартынбай, шарият маселелерин ачык айкын үйрөнүү керек. Анткени акыйкатта үйрөнүүдө уялуу болбойт. Куран аяттарында да Алла Таала акыйкатты айтуудан уялбайт деген аяттар келет. Айша энебиз баяндаган хадисте ансар аялдардан Асма бинт Язид этеккир көргөн аялдын гусул алуусу тууралуу сурады. Пайгамбарыбыз айтты: ал сууну сибраны алып даарат алат. Андан кийин башын, чачтарын түбүнө чейин сууну жеткирип жууйт. Андан кийин бүт денесине суу куят. Соң чүпүрөктү алып, аны менен тазалайт. Асма аны менен кантип тазалайт деп сураганда, пайгамбарыбыз: субханаллах, аны менен тазалайсың дегенде, Айша энебиз дароо: мен пайгамбарыбыз эмнени айтып жатканын түшүндүм. Ал чүпүрөк менен канды, өңүн текшерет деп пайгамбарыбыз кагазга оруп сүйлөгөнүн түшүндүрүп берди. Айша энебиз ансар аялдары кандай жакшы. Аларды динди үйрөнүүдөн уялуулары тоскон жок деп Мединалык аялдарды мактаган. Анас ибн Маликтин апасы Умму Салим пайгамбарга келип, Алла Таала акыйкатты айтуудан уялбайт. Аял киши түшүркөсө гусул алабы деп сурайт. Алланын элчиси: ооба, эгер сууну көрсө деп жооп берди. Умму Салама Алланын ыраазы болсун, уялгандан жүзүн жаап: о Алланын элчиси, аялдар дагы түшүркөйбү деп сурады. Пайгамбар ооба деп жооп берди. Тарыхта мусулман аялдары диндеги аялдарга тиешелүү маселелерди үйрөнүп, түшүнүүгө аракет жасашкан. Мусулман аял үчүн зарыл болгон илимдердин алгачкысы ыйык Куранда тажвид эрежелери, тафсири, чечмелөөсү менен окуп үйрөнүү. Андан кийин хадис илими, пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы, сахаба, табиин аялдар тууралуу маалыматтарды, ибадат жана муамалатка, мамилелерге тиешелүү фихи өкүмдөрдү кылдат үйрөнүү. Андан кийин бул жашоонун маңызы болгон үй бүлө, бир тууган жана бала чаканын алдындагы жоопкерчиликтерине маани берүү керек. Анткени аял коломтонун отун жагып, үй бүлө мүчөлөрүнө бакыт, жолдошуна кубаныч тартуулаган асыл инсан. Исламда Алла Таала жана анын элчиси тарабынан аялга чоң жоопкерчилик артылган. Аял үй бүлө, бала чака жана коомдун тарбиячысы. Үммөттүн баатырларын, азаматтарын тарбиялап, урпакты улантуучу. Ошондуктан аял илим билимдүү, болгондо гана жаркын келечектүү балдар тарбияланат. Аялдарга тиешелүү маселелерде эркектерден илим алуу зарылдыгы жаралбайт. Бардык нерседе эркек жана аялга тиешелүү болгон амалдар бар. Эркекке тиешелүү иштерди аялга тиешелүү амалдарды эркек аткара албайт. Анткени Алла Таала эркек аялга табиятына ылайык ташкан амалдарды буйруган. Коом эркек аялдын тең салмактуу, өз милдеттерин аткаруусу менен куралат. Андыктан мусулман аял бул милдеттерди аткарууда сөзсүз акылийда, руханий дагы илим билимге муктаж. Илимде изги орду бар. Мусулман аял затына өрнөк болгон сахаба аялдардын учу куру эмес. Хадис илиминде сап башында тургандардын бири момундардын энеси Айша энебиз. Ал ошондой эле исламдагы алгачкы фиккый аалым аялдардан. Ал кезде жашы 19-га чыга эле. Айша энебиздин илими тууралуу имам Захаби Айша энебиздин илимине пайгамбарыбыздын бардык аялдарын жана бүткүл аялдардын илимин жыйнасак, Айшанын илими артыгыраак деп айткан. Сахаба аялдардын бардыгы усулу дин, ыйык Курандагы кылдат учурлар тууралуу илимди Айша энебизден алышкан. Анын кыраакылыгы дин маселелеринде гана эмес, ошондой эле поэзияда, адабиятта, тарыхта, медицинада жана ошол мезгилде белгилүү болгон илимдердин башкы тармактарында да байкалган.
Бул тууралуу улуу фикхи Урва ибн Зубайрдын айткандарын уулу Хишам баяндайт. Мен мусулмандардын ичинен фикх, медицина жана поэзия тармагында Айшадан илимдүү адамды көргөн жокмун. Айша энебиз илимдүү болгонунан сырткары сөз баккан чечен, өз оюн так жана даана, уккулуктуу кылып сүйлөгөн жана анын сөздөрү элдердин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Ахнаф ибн Кайс, Абу Бакр, Умар, Усман, Али жана алардын кийинки халифалардын кутбаларын уктум. Бирок алардын ичинен Айша эң көркөм жана түшүнүктүү айтат эле. Муса ибн Талха Айшадан артык эч кимди көрбөдүм деп айткан. Илимде изги из калтырган мусулман аялдардын бири өз доорунун эң илимдүүсү Саид ибн Мусабтын кызы болгон. Саид ибн Мусиб кызын халифа Абдулмалик ибн Марвандын уулуна турмушка бербей, шакирттеринен эң илимдүүсү Абдулла ибн Видага турмушка узаткан. Абдулла ага үйлөнгөндөн кийин анын сулуу, Алланын китебин жаттаган, хадис илимин жана жубайлар ортосундагы укук маселелерин мыкты билгенин билет. Таң атканда Абдулла сыртка чыгууга камданганын көргөн жубайы кайда бара жатканын сурайт. Абдулла атасы Саид ибн Мусибтин мажлисине илим алганы бара турганын айтты. Анда жубайы: "Олтур, мен Саид атасы бере турган илимди үйрөтөм" дейт. Ошентип Абдулла бир ай бою сабактарга катышпай, атасынын сабактарын угуп илимге ээ болгон жаш аялынан сабак алган. Кийинки сөзүбүз мусулман аялдарынын арасында таланттуу, илимдүү Фатима бинт Алауддин ас-Самарканди тууралуу болот. Алауддин ас-Самарканди Тухфатул Фухаха китебинин автору. Фатима атасынын жазаган китебин Тухфатул Фухаха жаттаган фикх илиминин аалымы болгон. Атасы аны өз шакирти, фикх жана усулу фикх илимин көрүнүктүү аалымдарынын бири Алауддин аль-Касаниге турмушка узаткан. Алауддин аль-Касани Тухфатул Фухаха китебине Бадаи ас-Санаи деген аталышта шарх жазган. Ага устазы ыраазы болуп, кызынын махыры деп эсептеген. Византиянын бир канча байлары куда түшүшүнө карабай, кызын өз шакиртине ылайык көргөн. Ошол учурдагы фикх аалымдарынын арасында Тухфанын шархы аны устатынын кызына үйлөнттү деп айтылып калган. Фатима турмушка чыкканга чейин атасы менен кошо фатва чыгарууга катышып, фатвалар анын жана атасынын кол жазмасы менен чыгарылып турган. Турмушка чыккандан соң фатвалар атасынын, өзү жана жолдошунун кол жазмалары менен чыгарылып башталган. Ошондой эле жолдошунун кээ бир каталарын оңдоосу үчүн кайтарган. Хадис риваят кылгандардын арасында аялдар дагы көп кездешкен. Сахих Бухари жана Сахих Муслимде мусулман аялдардан баяндалган хадистерди көп кездештирүүгө болот. Мусулман аялдар пайгамбарыбыздын хадистерин жоопкерчилик, кылдаттык жана ишенимдүү жеткире алышкан. Бул тууралуу имам Захаби хадис риваят кылгандар тууралуу изилдеген китебинде 4000дей хадис риваят кылгандарды ишеничсиз деп тапкандыгын жана бир дагы аялдын хадиси ишенимсиз же күмөн туудурбаганы тууралуу жазган. Билим деңгээлин жогорулатуу. Мусулман аял пайдалуу, жаңы маалыматтарды, жөндөмдөрдү үйрөнүп, ар дайым изилдөөнүн үстүндө болот. Акылын илим-билимге байгылууну, аң сезимин, интеллектуалдык жөндөмүн көтөрүүнү көздөп, көп китептерди жана гезит журналдарды окууну адат кылат. Анткени адамдын ашказаны тамак ашка муктаж болгондой эле акыл казаны дагы азыктанууга муктаж. Кайсы адам бүгүн же кече үйрөнгөнү менен бир деңгээлде кала турган болсо, ал өзүнө, айланасындагыларга жана өз жоопкерчилигине алган адамдарга зыян кылуучу жана убакыттан уттурган болот. Мусулман адамдын бүгүнкү күнү кечеки күнүнө окшош болбойт. Ар бир жаңы күндө изденүү жана аракеттин үстүндө болот. Азыркы замандын талабына жараша пайдалуу илимдерди үйрөнөт. Мурда кат сабатсыз деген түшүнүк окуу жана жазууну билбегендерге карата айтылса, бүгүнкү күндө технология жаатында сабатсыз болгондорго айтылып калды. Андыктан замандын талабына ылайыктуу илим-билимге ээ болуу зарыл. Мусулман адам илим алууда дүйнө акыретине, пайдалуу жана динде уруксаат берилгендигине маани берет.
жылдыз төлгө, көз ачыктык, сыйкырчылык жана башка ислам дининде арам деп эсептелген илимдерден алыс болот. Чыныгы мусулман аял адамдын акылын уурдоочу, жакшы иштердин соопторун кетирип, ыймандын алыстаткан жана акыретине зыян берген амалдарга бир карыш дагы жолобойт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким көзү ачка барып бир нерсе тууралуу сураган болсо, ишенбесе да анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт деген хадиси баян кылынат. Абу Хурайрадан баяндалган хадисте пайгамбар айтты: кимде-ким көзү ачка келип айтканына ишенсе, ал Мухаммадка түшүрүлгөндөн баш тарткан болот. Руханий тарбия. Инсан дене, акыл жана рухтан турат. Ар биринин инсан үстүндө акысы бар. Мусулман пенде денесине, акыл жана рухуна бирдей көңүл буруп кам көрөт. Булаң сезимдүүлүк, адилеттүүлүк жана жеке инсандык бийик деңгээлдин жогорку даражасы. Мусулман аял руханий деңгээлин азыктандыруу үчүн эң алгач ибарат кылууну улантат. Ар качан кандай амал кылбасын, жараткандын көзөмөлүндө экенин унутпайт. Намазды берилүү менен окуйт. Оюн бир жерге жыйнап, окуп жаткан Куран аяттардын, зикирлердин маанисине ой жүгүртүүгө жана түшүнгөнгө аракет кылат. Арине таква. Чыныгы мусулман аял ката кемчилик кетирип, капилетке түшүп, азгырлуусу мүмкүн. Бирок ката кемчилик кетирген кезде дароо катасын оңдоп, кемчилигин түздөйт. Жаратуучусунан кечирим сурап, истигфар айтат. Бул беделдүү мусулман аялдын амалы. Ыйык Куранда Алла Таала айтат: такваларды шайтан азгырса, алар Алланы эске алып, туура жолду көрүшөт. Пайгамбарыбыз ыйманыңарды жаңылап тургула деп айтканда, о Алланын элчиси, ыйманыбызды кантип жаңылайбыз деп сурашкан. Пайгамбар ла илаха иллаллох келмесин айткыла деп жооп берген. Рухтун чыңалышына, айланадагы дос курбулардын жана ыймандуу коомдун таасири чоң. Акыретти эскерткен, туура жолго үндөгөн салих достор мусулман аялдын дининде бекем туруусуна себепкер болот. Казанга жолосоң көөсү жугат. Жаныңда жүргөндөрдүн сөзсүз пайдасы же залакасы тиет. Андыктан мусулман аял ким менен достошуп жатканына көңүл буруп, жакшы досту тандайт. Ислам динин, Алла Тааланын улуулугун, үй бүлө жана коомдун баалуулуктарын үйрөткөн мажлистерге катышат. Ал мажлистерде Аллага мактоо, шүгүр айтууга, Алланын буйруктарын аткарууга, тыйган иштерден алыс болууга жана ага баш ийүүгө чакырылат. Мындай мажлистер напсинин тизгини, жан дүйнөнүн азыгы жана инсандын даражасын көтөрүп, ыйманын бекемдейт. Ошол себептен Абдулла ибн Раваха кайсы бир сахабага жолугуп калса мындай дейт эле: кел, бир убакыт Алланы эстеп отуралы. Бул тууралуу пайгамбарыбыз кабардар болгондо, Алла ибн Равахага ырайым кылсын, ал периштелер сыймыктанган мажлисте жакшы көрөт деп айткан. Момундардын башчысы Умар Фарук халифалык иштерин бир азга оолактап, башкалар менен чогуу Алла Тааланы эскерип, зикир кылат эле. Пенде жан дүйнөсүнүн кубаттуу, напсинин таза жана бийик даражага көтөрүлүүсү үчүн аракет кылып, напсинин төмөн даражага түшүүсүнөн сактануусу зарыл. Бул тууралуу Куран аятында напсиге жана аны жайгаштырганга ант, напсиге бузулууну да, таква болууну дагы илхам салды. Кимде-ким аны тазаласа, ал ийгиликке жетишет. Ал эми кимде-ким аны адаштырса, зыян тартат деп напсини ар дайым таза сактоого буйруган. Ал үчүн мусулман аял ыйманды бекемдеп, жан дүйнөнү өстүргөн, жакшы амалдарга жетелеген жана напсине тарбиялаган дос курбу күтөт жана пайдалуу мажлистерге катышат. Алла Таала ыйык Куранда Роббиңерге таңда жана кечинде, анын ыраазычылыгын эңсеп, жалбаргандар менен чогуу өзүң дагы сабыр кыл. Бул дүйнө тиричилигинин жыргалын каалап, көздөрүңдү мусулмандардан башкага бурба. Анткени биз жүрөктөрүн бизди эстөөдөн капарсыз кылып койгон жана өз кумарланууларын гана ээрчиген, иши чектен ашкан адамдарга баш ийбе. Алланы сурап дуа кылуу. Дуа бул жан дүйнөнүн азыгы, мусулмандын куралы. Дуа кылууда жүрөктөн жаратуучусу менен байланышат.
Пайгамбарыбыз сымал ар бир ишти дуа менен баштоо ал ишке береке, жан дүйнөгө кубат болот. Мусулман аял пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен дуаларды жатка жаттап айтып жүрүүнү адат кылат. Пайгамбар үйгө киргенде жана чыкканда, тамактанып баштаганда жана аяктаганда, жаңы кийим кийерде, төшөккө жатканда жана уйкудан турганда, сапарга чыгаарда жана кайтканда дуа айтат эле. Ар бир кылган амалынын алдынан Алла Тааланын зыяндан алыс, туурадан тайбас, жакшылыгын тартуулап жана жамандыгынан коруусун тилеп дуа кылып сурайт эле. Аң сезимдүү мусулман аял заты үчүн бул руханий мурасты мурункулар сыяктуу аткаруу абдан маанилүү. Көп дуа кылуу рухту көтөрөт, тазалайт жана кубаттайт. Азыркы учурдагы ар түрдүү азгырыктардан коргойт. Алла көрсөткөн акыйкат, чыныгы жолдон тайган көптөгөн коомдордо терс көрүнүштөр аялды бузукулукка ээрчитип, тозок отуна кериптер кылат. Улуу пайгамбарыбыз мен тозокту караганымда ал жердегилердин көпчүлүгү аялдар экен деп эскертип кеткен. Абийирдүү мусулман аял Алланын буйруктарын аткаруу менен туура жолду тандоодо кыраакылык көрсөтүп, жакшы амалдарды көбөйтөт.